Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силерге ачык маанай каалап, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Окуу куралдарыңарды даярдап, ыңгайлуу отуруп, сабакты кунт коюп угабыз. Бүгүнкү сабакта суроолуу сүйлөм түзөбүз. Жана аны туура окуп жазасыңар. Сабакты бул Эсентур Кылычев агайыңардын чыгармасы менен баштайлы. Коёндорда ооруйбу, кадим келе бисчилеп. Тентек улак эмне үчүн дайым эле чүчкүрөт? Элик киши көргөндө неге качат токтобой? Мышык калган эмне үчүн жайдыргычтыр оттобой? Суроолорун болоттун, чечиш келесилер да. Бул чыгарма кандай сүйлөмдөр менен жазылыптыр? Бул чыгарма суроолуу сүйлөмдөр менен түзүлгөн. Кандай сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат? Суроо иретинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Бул суроолуу сүйлөмдөрдү жай сүйлөмдөргө айландырып окугула. Күн бүркөлдүбү? Күн бүркөлдү. Шамал болуп жатабы? Шамал болуп жатат. Жамгыр жаай баштадыбы? Жамгыр жаай баштады. Демек балдар, күн бүркөлдү, шамал болуп жатат, жамгыр жаай баштады деген сүйлөмдөр жай сүйлөм болуп өзгөртүлүп, аягына чекит коюлду. Балдар, дептериңерди жана калемиңерди алып, жазууга даярдангыла. Балдар, биз мурунку көнүгүүдө суроолуу сүйлөмдөрдү жай сүйлөмгө айландырдык. Бул көнүгүүдө суроолорго берилген сөздөрдү колдонуп, толук жооп жазгыла. Текшеребиз. Абыл кайдан келди? Абыл Оштон келди. Ал эмнеге келди? Ал окуу үчүн келди. Эми бул сүйлөмдөрдү окуп, суроолуу сүйлөмдү таап, астын сызабыз. Окуйбуз. Медербек 2 класста окуйт. Ал үй тапшырмасын дайым аткарат. Сен үйгө берилген тапшырманы аткардыңбы? Деп агасынан сурады. Ал ооба деп жооп берди. Сен үйгө берилген тапшырманы аткардыңбы? Деген сүйлөм суроо иретинде айтылгандыктан суроолуу сүйлөм болуп, аягына суроо белгиси коюлду. Тексттеги белгисиз сөздөрдү коюп, маанисин түшүнүп окугула. Карга жерден жаңгак таап алды. Аны жейин десе катуу экен. Карга оозун ачып жаңгакты тиштеп алды. Карга жаңгактын бийик бутагына конду. Жаңгакты таш жолго таштап жиберди. Даны чачылып калды. Жерге түшүп жеп алды. Бул текст кандай сүйлөмдөрдөн түзүлдү? Жай сүйлөмдөрдөн түзүлдү. Текстке карата суроолор айлампасын түзгүлө. Карга эмне таап алды? Ооба, жаңгак таап алды. Жаңгак кандай эле? Жаңгак катуу эле.
Карга кайда барып конду? Карга жаңгактын бийик бутагына барып конду. Эмнеге бийик бутакка барып конду? Жаңгакты сындыруу үчүн. Карга жаңгакты кантип жеди? Бийик учуп барып, таш жолго таштап жиберип, жаңгак чачырап кеткенде жерге түшүп жеди. Карга акылдуулугу менен жаңгакты жеп алды. Акылдуу карга турбайбы? Билимди терең алалы, акыл менен баарын табалы. Билим келбейт жөндөн жөн, ала албайсың дүкөндөн. Табуу мүмкүн бир гана акыл менен эмгектен дегендей, акылдуулук менен көп нерсеге жетишүүгө болот. Эмесе, ким акылдуу, ким тапкыч? Бул табышмакты таап көрөлү. Канатын сермебей учат. Куш эмес сызат. Куштарды кууп жетет. Жообу эмне? Ким чечет? Туура, самолет. Балдар, силердин канатыңар китеп. Китепти көп окуп, көптү билсеңер, бийик, алыска уча аласыңар. Бул табышмакта кайсы сүйлөм суроолуу сүйлөм? Ооба, жообу эмне? Ким чечет? Деген сүйлөм суроо иретинде айтылып, аягына суроо белгиси коюлду. Кийинки тапшырма оюн викторина. Тапкычтык менен суроолорго туура жооп бересиңер деп ишенем. Төө түн ичинде эмне кылат? Кепшейби же жуушайбы? Туура, кепшейт. Эчки кантет? Ооба, эчки маарайт. Ал эми уй өгүздүн токулгасын эмне дейт? Уй өгүздүн токулгасын ыңырчак дейт. Азаматтар, акылдуу жана тапкыч турбайсыңарбы? Дайым ден соолукту чыңдап, ден соолугуңарга кам көрүүнү унутпагыла балдар. Бул сүйлөмдөрдү окуп, тиешелүү тыныш белгилерин койгула. Окуйбуз. Сен эмне үчүн кечээ сабакка келген жоксуң? Суроо иретинде айтылды. Суроолуу сүйлөм. Суроо белгиси коюлат. Чынара кечээ сабагынан 5 алды. Жайынча баяндалды. Жай сүйлөм. Сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Шамал болуп келатат, үйгө киргиле. Күчтүү сезим менен айтылды. Илептүү сүйлөм. Сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Ишиң оң болсун, олжоң мол болсун, оомийин. Бата берүү мааниде айтылган илептүү сүйлөм. Сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Балдар, бул эмне? Саат. Саатты айтканды билесиңерби? Саат канча болуптур? Саат 12 болду. Бул саат канчаны көрсөтүп турат? Саат 3 болду. Бул саатты карагыла. Саат канча болду? Саат 4 болду. Сааттын канча болгондугун айтканды үйрөнүп, апаларыңарга айтып бергиле. Убакытты туура пайдалана билгиле. Суроо бергенди жана суроого так, туура жооп бергенди эсиңерден чыгарбагыла. Кийинки тапшырмада суроолуу сүйлөм боюнча алган билимдерибизди текшеребиз. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Суроо иретинде айтылган сүйлөм
суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Бул сүйлөмгө кайсы тыныш белги коюлат? Кандай китептерди окудуң? Ооба, суроо белгиси коюлат. Анткени суроо иретинде айтылды. Бүгүн сабакта эмнени үйрөндүк? Бүгүн сабакта биз суроолуу сүйлөм суроо иретинде айтылган сүйлөм болоорун жана сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат деген эрежени колдонуу менен сүйлөмдөргө тиешелүү тыныш белгисин туура коюп, мисал келтирип, салыштырып, берилген сүйлөмдөрдү туура, так, аткара жана жаза алдыңар. Ар бир күнүңөр жаз күнүндөй жаркырап жарык, маанайыңар ачык, максатыңар бийик, билимиңер жугумдуу, пайдалуу болсун. Сабагыбыз аягына жетти. Саламатта болгула.